Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 2 июль 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын түндүк тарабы село Манастан сатылуучу бир үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Манастын центри. Бул жагында мынакей Фрунзе маркети, Береке торговый центри. Келатканда оң жагыңызда болсо мынакей мектепке Маданият үйү, айыл өкмөт ориентир алсаңыздар болот. Ошол жерде турам. Сиздер ушул жерден түндүккө карай дагы бир аз жүрүп, Ак жол заправкасына жетпей, биринчи көчөнүн оң тарапка карай жүрсөңүздөр, сатылуучу үйү жайгашкан. Азыр барып, ал жагында да калган маалыматтарды берем. Анан бул жерден туугандар шаарга карай көптөгөн эле маршрутка по пути машиналар толтура бар. Жана ошондой эле жол кенен бат эле 20 мүнөттө барып каласыздар. Дээрлик пробка болбойт туугандар. Бул жолдо дээрлик пробка болбойт. 20 мүнөттө Ош базарына сиздер бат эле барып кала аласыздар. Анан сатылуучу үйүбүзгө мынакей бул мектеби деле жакын. Бул маркеттер, мондай парикмахерский, башка уш сыяктуу керектүү объекттин баары жакын. Аптекалар мынакей туугандар. Мына ушундай дагы эмне маалымат. Шаар десеңиздер, шаарга барып келгенге жумушканга ыңгайлуу. Айыл десеңиздер, капталдарында полиялар бар. Полия менен алектенсеңиздер болот. Сатылуучу үйдө деле туугандар айдоо жери деле бар экен. Кааласаңыздар, аны алып, аны менен алектенсеңиздер деле болот. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Фрунзеден бир аз эле түндүктү карай келсеңиздер, оң тарапта мынакей бул көчө менен, Высоковольттун түндөгү көчө менен чыгышты карай басасыздар. Катардагы 3-чү көчө 250 метр аралык Пушкина көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Жалпысынан жердин аянты 700 соток туугандар. И плюс айдоо жер иштетем десеңиздер, айдоо жер дагы кошо сатабыз дейт. Ал бирок өзүнчө баада болуп калат. Анан мынакей түштүк чек арасы бул жерден башталат. Түндүк чек арасы мына бул шифрдан болгон забор бүткөн жерге чейин. Дарек Пушкина көчөсү 2 кыйгач сызык 1 дарегинде жайгашкан, дроп 1 болуп калат. Анан мына бул райондун көрүнүшү туугандар. Пушкина көчөсүнө кирсеңиздер, бунун аягы барып тупик болуп калат. Көпчүлүккө ушундай тупик көчөлөр деле жагат. Себеп дегенде ушул жерде жашагандардан башка элдер бул жактан жүрбөйт да туугандар. Тынч, мына көрүп турасыз, азыр деле тынч, мындай жакшы райондордун бири. И дагы жакшы жери центральный канализация бар экен. Центральный канализация, электр энергиясы бар, жана ал өчпөйт дейт. Себеп бул жакта, бул Иракта стратегический объекттер бар экен, ошого өткөн электр энергиясы бул жерге деле кирген туугандар. Өчпөйт светтер. Жолдор мондай орто кеңдикте. Анан мектеп мынакей туугандар. Могу дарактардын бул жагы эле уже мектеп. Садик, 3 садик бар экен. Чоң трассадан 250 метрле чыгышракта жайгашкан. Мына ушундай мынакей куштардын үнү кылган тынч район. Мен бул короосу жана айткандай 700 соток. 700 соток бул жакта мондай 75 квадрат метр болгон пол дом. Стенасы советский плита, утеплять этилген экен туугандар. Электр энергиясы бар. Киргенде эле бул жерде мондай стяжка, бош жерлер. Жери деле чоң. Кааласаңыздар, дагы төрүнөн дагы үй салсаңыздар, хоз постройка салсаңыздар, кенен баткан жерлери бар. Анан кошуналар деле жакшы дейт. Бар өзү менен өзү. Башка улуттагы орус, Дагестан, кыргыз, кыскасы бардык эле улуттар да бар. А бул мынакей суусу, суунун деле напору жакшы дейт. Мынакей көрүп байкасаңыздар болот. Муздак суу экен, жайда жагымдуу азыр. Эме үйдүн ички тарабынан деле суу чыгарылган, сырткы тарабынан деле суу чыгарылган. Так, мынакей. Бул жерге чоң навес кылсаңыздар деле болгудай. Анан документтери боюнча баардык документтери бар, алсаңыздар ошол эле өткөрүп берем дейт. И алды тарабында мынакей жер жемишекенге жер, малина жер жемиштери, сарайлары, кошуналар болгон чегалар тосулган. Анан айта кетчү нерсе, үйдү бир аз ремонт кылуу керек. Баасын деле ошого жараша койгом дейт. И үй ээси деле өзү күз айынан бери бул жерде, мурдакы жылдын күз айынан бери бул жерде жашабайт. Бирок ушул жерде эле өнүп өсүп, той, бардык нерселерди өткөргөн жакшы үйлөрдүн бири дейт туугандар. Азыркы учурда башка районго үй салып, ошол жакта жашаган үчүн ошого байланыштуу сатып аттыр. Бул кире бериши. Мынакей. Негизинен бул жакта эле мондай үй кошуп алсаңыздар болот экен. Бул жакта кошуналар деле ушундай проект менен үйлөрү бар, жана кошуп алышкан. А бул жер прихожка. Кире бериш.
түз кирсеңиздер коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Городской. Телефон. Болдор жыгач. И оң тараптан мынакей бир бөлмө. Батыш тарабынан чоң терезе. Андан ары бул жакта дагы бир бөлмө. Паровое отопление, чугунный батареялар туугандар, мынакей. Андан ары ванна өзүнчө бөлмөдө. Ажаткана өзүнчө бөлмөдө. Жана бул жакта бир балдар бөлмөсү. Так, андан ары бул жерде мынакей кухня жайгашкан. Раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган туугандар. Отопление котелу деле бул жерде жайгаштыр. Сулар арестон менен жылыйт. Кыскасы, бул үйдүн узун туурасын айтып атырмын. Ушунча сүйлөпмүн. Үйдүн узун туурасы туугандар 10,5 7,5 экен. 10,5 7,5. 10,5 7,5. Так. Суларын деле иштетип көргөзөйүн сиздерге бир чегеден. Себеп кээ бир комментарийлерде ушинтип көргөз деп көрүүчүлөрүбүз айтышкан болчу. Сиздердин ар бир сөзүңүздөр мен үчүн маанилүү. Андан ары бул жакта 10,5 7,5 болгон үй плюс туугандар кенен жер жетип отур. Дагы бул жагынан үй саласыздарбы? Же бул жагынан үй саласыздарбы? Хозпостройка саласыздарбы? Мына кенен жер бар. И төрүндө склад кирпичтен болгон. Дагы моной отункана, тоокана ушундай жерлери. И жана айткандай туугандар, ушул Манас айылынын өзүнөн эле эгер жер иштетем, айдоо жер менен алектенем десеңиздер, үй ээси де жери да бар экен, аны бирок өзүнчө баада сатам дейт. Так. Бул үйдүн баасы. Берер эле баасы $35,000. Ээлердин номери экранда. Кандайдыр маалыматтар калган болсо, сурап чалып билсеңиздер болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.